Мага кичинекей кезимде чоң тайенем айтып берген эле. Ал кезде тайенемдин апасы тирүү эле. Аны биз чоң тайене дейт элек. Тизеси ооругандыктан бизге укалатып, өзү бизге кызыктуу окуяларды айтып берчү. Бир күн кыштын күнү үйдө азатка албарсты жөнүндө сөз болуп кетти. Биз кичинекейлер коркуп үйдөн чыга албай печкенин астын корголоп калдык. Анан чоң тайенем бизди чакырып, коркпогула, мен силерге болгон окуяны айтып берейин деди. Ошол чоң тайенемдин атасы аябай бай, анан көзгө атар мерген болгон экен. Бир күн малы жоголуп, элге да издетип, өзү да издеп чыгат экен. Бир жума бою издеп, чарчап, чалыгып, жанындагы жолдошу чыдабай, болду үйгө кайталы дейт экен. Анда биздин чоң атабыз: сен бара бер, мен тетигил ашуунун артын карап келейин дейт экен. Ашууну ашкыча кеч кирип, ошол жерден бир үңкүр таап, отту чоң жагып отурат экен. Жанында мылтыгы, кончунда келме бастырылган мусулман бычак. Тамактанып бүтүп жатайын десе, аты кош курат. Башын өйдө көтөрүп караса, үңкүргө бир адам кирет. Чоң атам салам айтса унчукпайт. Анан бир убакта жүр, малыңды таап берем дей баштайт. Чоң атам ишенип туруп артынан ээрчийт. Аттын кошкуругунан эсине келип, ал адамды тап кармап, чачын колуна ороп, кончунан бычагын алып кесип алат. Ал адам көздөн кайын болот. Таң атканда чоң атабыз атын токуп кетмекчи болот. Жолдо баратса, ал адам жол тосуп отурган болот. Мага чачымды бер, мен сага көп алтын күмүш берем дейт. Чоң атабыз: менин байлыгым өзүмө жетет деп кете берет. Жол бою албарсты ар нерсени айтып, чоң атабызды азгырат. Акыры жалынып: сен эмнени каалайсың дейт. Анда чоң атабыз: мага сенден антың керек. Менин кылы кыштым жетип уштума чейин тийбейсиң дейт. Айласы кеткен албарсты ант берет. Антын алган соң чоң атабыз чачын кайтарып берет экен. Ашуудан ашып келсе, этеги малы түгөлү менен оттоп жүргөн болот. Аларды алдына салып айдап үйүнө жөнөйт. Айылына кирсе, ойноп жүргөн балдар кыйкырган бойдон качып жөнөшөт. Балдардын кыйкырыгынан чоңдор чыгып, чоң атабызды көрүп жакаларын кармашат. Көрсө, чоң атабыздын үйдөн жоголгонуна туура 1 ай 10 күн болгон экен. Дароо эл чогулуп түлөө өткөрүшөт. Анан чоң атабыз болгон окуяны айтып берет. Кунт коюп уккан айлак сакал айтат: булар убадагы аябай бекем болушат. Сен эң кымбат антты алыпсың. Сенин 40 күн жоголгонуңдун себеби ушул. 40 күн бою албарсты өз аксакалдарына барып, жалынган ант бергиле дейт. Эгер алар убада бербей коюшса, 41 күн дегенде жанагы албарстыны кууп салышат. Алар өмүр бою жалгыз өтөт. Аларда чачсыз албарстыны эч ким кошпой коет. Чоң атабыз таң калат. Мен бир күн эле ашууда түнөдүм десе, 40 күн өткөн турбайбы деп. Анан чоң тайенем бизге: силер коркпогула, силерге алар тийбейт, ант беришкен менин атама. Силер анын небересисиңер дечү. Биз кубанып тынч уктап калчу элек. Кимге жагат, кимге жакпайт билбейм, бирок мен бул окуяны чоң тайенемдин өз оозунан уккам. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап, приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени бар.